Бүгүн биздин YouTube каналдын коногу ишкер Эсен Рысбеков. 4 бизнес бар. Бизнес жасаш бул оңой. 7-8 жыл мурун болуш керек. Мен гамактарды сатып баштадым да. Мисалы 100 кишиге таратсам 5-өө как минимум алат. Сен көп ашыкка жасаш керек. Максимально өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп сатып баштайт, ар ким менен сүйлөшүп баштайт. Бул аябай жакшы нерсе. Уялбаш керек, тартынбаш керек. Ооба, чөйрөдөгү адамдар сага аябай таасир берет. Ар бир адам өзүнүн мисалы жаккан нерсесин кылыш керек. Алдырак болуш керек. Ошол адамда энергия көп болот. Аябай активный, чуркап жүрөт, энергиялары көп болуш керек азыр. Кеч отуруп, аны анализдеп отурушат. Ортосуна келип калдык. Салам достор, баарыңыздарга Коnya шаарынан чоң салам. Бүгүн биздин YouTube каналдын коногу ишкер Эсен Рысбеков. Саламатсызбы? Саламатчы. Кош келдиңиз. Рахмат. Конyaга келишиңиз менен. Рахмат. Алгачкы жолу келе атасыз, э? Конyaга биринчи жолу келатам. Кандай экен, кандай таасир калтырды? Коняны мен бүгүн где-то 2-3 саат эле көрдүк, эки жакка чыгып. Бирок эң негизгиси бул биздин кыргыз жарандар менен жолугуп, студенттер менен жолуккан мага эң жакшы нерсе болду да. Негизи эле бул видеонун максаты ушул жаштарга негизи эле бизнес ачууда эмнелерди эске алышы керек. Ошол нерселер боюнча бир конкреттүү пландарды, кандайдыр бир дем бере турган, кадам таштай турган атайын бир аракеттери боюнча айта кетсеңиз да. Негизи эле мына сиз учурда канча бизнесиңиз бар жалпы жоонунан? Биз 4 бизнес бар бизде. Төртөө тең учурда ийгиликтүү иш алып барып атат, э? Ооба. Мына ушул 4 тармактагы иштеп жаткан ишкер катары жаштарга кеңеш бере кетсеңиз, негизи эле бизнес баштоодо эң биринчи эмне кадам ташташ керек? Менин оюмча бизнес жасаш бул оңой. Биз өзүбүз ментально өзүбүздү даярдашыбыз керек. Анткени көбү ойлойт, биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз, биздин туугандарыбыз бизнес бул аябай кыйын. Дайым эле сага мамлекеттик органдар келип контроль кылат. Текшерип сен налог төлөшүң керек деп ушундай бир аз негативный имиджди чыгарып койгон да. Бирок бизнести жасаш үчүн, башташ үчүн эң биринчи кадам бул өзүнө ишеним болуш керек. Өзүмдүн бизнестер жөнүндө айткым келет. Биринчи бул Каймак Продакшн, биз видео рекламаларды жасайбыз. Бул компания менен 4-5 жылдан бери иштейм. Бөлбөктөн бери биз аны чоңойтуп азыр чоң компаниялардын бири болдук. Экинчиси бул териден ар кандай изделиялар чыгарабыз, сумкаларды, клатчтарды, ремендерди чыгарабыз. Тенгри ателье деген. Үчүнчү бул IT тармакта болгон биздин мектебибиз Бишкекте бар, Москвада ачтык, Алматыда буюрса февралдын башында ачып атабыз. Анан азыр Айтеран Майами жана Грозныйда ачылат. Дагы биздин 4-чү проектибиз бул биз курулуш тармакта 9 этаждуу үйдү курабыз. Бишкек шаарында. Бишкек шаарында Азия молунун жанында биз 9 этаждык үйдү курабыз. Бирок бизнести башташ үчүн сен өзүңө ишенишиң керек. Экинчи бул американецтер айткандай just do it. Сен башта мисалы ошибкаларды жаза. Анан ошол именно ошибкаларды көрүп сен көп нерсени үйрөнөсүң. Анан менин оюмча бизнести дагы башташ үчүн сен бир мугалимиң болуш керек. Ментор деп коебуз аны. Мен мисалы азырынча 2 менторум бар. Алар мага бирөөсү стратегический жагынан жардам берет, экинчиси бул финанс жагынан дагы, масштаб берүүнүн жагынан дагы мага аябай жардам берет да. То есть бул эмне деген ментор деген? Ментор деген бул ал өзү 20-30 жылдан бери бизнес жасайт, көп нерселерди билип калган. Анан мага жөнүн айтат. Сен мындай барсаң, сенде мындай кыйынчылыктар болот. Бул жерге мисалы барсаң, сен минтип сүйлөшүшүң керек. Булар менен минтип сүйлөшүшүң керек деп. Тажрыйбасы менен бөлүшөт, э? Evet дегендечи. Түркияда жүрөсүз. Турцияда жүрүп айтып атпайм да. Ошол өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мага жардам берет. Бул экинчиден, үчүнчүдөн бизнести башташ үчүн сен инструменттерди билишиң керек. Элементарно финанс. Кайсылары мисалы? Мисалы финансы жагын билишиң керек. Экинчи маркетинг жагын билишиң керек. Маркетингди окусаң да болот, окубасаң да болот, бирок бизде азыр интернетте бүт нерсе бар. Мисалы маркетинг дагы көп нерсеге бөлүнөт да. Интернет бар, онлайн, офлайн. Мисалы социальный сеттер өзүнчө. Кээ бир бизнестерге мисалы социальный сеттер болот, кээ бирлерине болбойт. Кээ бирлерине мындай жолугуп сатыш керек. То есть ошолорду билип, сен өзүңдүн сфераңда мисалы болсо, ар нерсени кылып көрүшүң керек. Мисалы биз курулуш тармакта азыр иштеп атабыз да, биз рекламаны бүт жерге берип көрдүк. Анан
мисалы 10 реклама берсек, 10дун 2 рекламасы иштейт, анан биз ошого фокус кылабыз. То есть башында биз гипотеза коебуз, анан гипотезаны биз текшеребиз. Менин оюмча бизнести 3 тараптан баштаса болот. 3 тандоо менен. Биринчиси бул мисалы сен атаңдын же туугандарыңдын байкелериңдин бир бизнеси болсо, аны өнүктүрүп, менеджментин оңдоп, маркетингин жакшылап, сен өзүң мындай ошол бизнеске кирип кетсең болот. Экинчиден бул ар бир адамдын өзүнүн способносттери бар. Жөндөмүнө жараша. Ал болсо жакшы сатат, бирөөсү финансын жакшы билет. Кээ бирлери бар, кичинекей кезинен баштап бир кыялы бар. Мисалы бир туристтик компания ачам деп. Анан ал жөнүндө окуйт, өзү эки жакка барат. Анан аябай жакшы көрөт. Мисалы аны аябай жакшы көрсө, жакшы көрмөк демек бул ошол адамда энергия көп болот. Кызыгат ошол тармакка. Кызыгат. Анан ошентип бизнес ачса болот да, именно желание менен да, аябай. Үчүнчү бул эң оңой менин оюмча. Азыр болгон продукцияларды, болгон услугаларды 1% жакшыраак кылып, бул рынокко кирсе болот. Мисалы мен 7-8 жыл мурун болуш керек. Гамактарды сатып баштадым да. Гамак деген бул эки талдын ортосуна коюп, жана материалды жатасың. Мен өзүм аны Китайда биринчи жолу көргөм. Анан интернетти ачып эле, интернеттен ошол гамактардын сүрөттөрүн алып, реклама берип койдум. Менде өзү гамактар жок. Сүрөттөрү жок. Анан мен реклама берсем, аябай көп адам мага жазып баштады. Мен гамак алам. Анан мен шаарда гамакты издеп баштадым. Каерде гамак сатат деп. Анан карасам, 1-2 жерде сатат экен. Сиз ал кайсы жерде сатарын билбей эле Мен даже билген жокмун. Мен интернеттен эле карап, жөн эле сүрөттөрүн алып эле реклама берип койгом да. Анан реклама берсем, элдер аябай мага чалып баштады. Мен аябай таң калдым да. Анан ошол барып эле магазиндерден сатып алдым. Сатып алып, кайта буларга сатып алдым. Ошо бир күндүн ичинде эле. Анан дагы реклама берсем, дагы көп заявкалар түшөт. Бул жайында болчу да. Жайында спрос чоң гамакка. Анан алып туруп эле мен Китайдан заказ кылдым. Бир досболдар бар, орчалар транспорттук компания кылып, модельдерин карап туруп Китайдан заказ кылдым. Бияктан жакшы акча таптым деп эсептейм да. Анан кийинки жылы дагы көбүрөөк заказ кылып баштады. Уже корпоративный заказдар кылып баштады. Пансионаттар алып баштады, детский лагерьдер алып баштады. Менен даже казактар алып баштады. То есть бул жерде мен особо акча деле көп киргизген жокмун. Башында бул нишаны, бул продукцияны мен текшердим спроско. Анан мен ошол спросту эле башка жактан алып предложение берип койдум. Бул эң оңой нерсе. Ар бир адам 10 ар кандай нишаны жазса болот. Мен бүгүн, например, гамак, стол, бал. Мисалы мен бир досум бар. Ал өзү маркетингти жакшы билет. Анан алып туруп эле бир производитель мёддорду тапты. Производитель жана балдарды чыгарган адамдарды табып эле реклама берип баштады. Анан азыр башка мамлекеттерге сатып баштады балды. То есть ушундай бизнес ачып алды да. Ал болсо тигилерге партнер болуп кирип кетти. Алар өздөрү сата албайт, бул сата алат. Ошондуктан бизнестин ар кандай немелери бар, тармактары бар, бирок сен бизнести ийгиликтүү өсүшүң үчүн сен көп ашыкка жазышың керек. Көбүрөөк ката кетиришиң керек. Анткени сен ката кетирбесең, сен мындай машина айдап баратып, мындай тормоз да болуш керек да. Мисалы айдап баратып сен буну сүзүп аласың, тигини сүзүп аласың, бирок буларды билгенден кийин мындай осторожный да болуп каласың. Анан сен билимиң да жогору болуп калат. Ошондуктан бизнес бул биринчиден, теория бул 1-2% деп ойлойм. 98% бул практика. Бизнесте практикадан көп нерседен көрүшүң керек, үйрөнүшүң керек. Болгону ошол башташ керек, анан каталардын негизинде өсүп үйрөнө бериш керек, э? Менин оюмча баардыгына болбойт. Анткени кээ бирлери бар, аябай активный, чуркап жүрөт, энергиялары көп. Кээ бирлери бар интроверт адамдар, булар көп сүйлөп, тынч отуруп, анализдеп отурушат. То есть ар бир адамдын өзүнүн характеринин өзүнө жараша да. Өзүнө жараша методу болуш керек. Ал методду билиш үчүн сен көбүрөөк адамдар, мен бир окуучуларым бар бизнес тарапта. Эң биринчи задание бул, мисалы, ал бир сферада бизнес ачкысы келсе, мисалы, скажем, производство стульев, да? Мен айтам, ушул тармакта иштеген 10 адам менен сүйлөш. 10 ийгиликтүү адам менен сүйлөш. Анан ал 10 адам менен сүйлөшүп баштаганда көп нерсени үйрөнүп баштайт. Мисалы, биякта да биз ошол тери менен сумкаларды, кошелектөрдү, ремендерди чыгарабыз. Турцияга келгенимдин себеби бул тери
боюнча көбүрөөк маалымат алуу. Мен биякта бут кийим чыгарган заводдор менен жолуктум. Мен бул жакта тери чыгарган заводдор менен жолуктум. Мен бул жакта химикат чыгарган заводдор менен жолуктум. Анан мисалы Бишкекте жүрүп мен көп нерсени мындай билбейм да. Бул тери бизнеске биз инвестиция кылдык, биз иштеп атабыз, менеджментти кылдык. Кудайга шүгүр жакшы. Бирок мен бул сферанын ичине киргим келип кетти да. Анан биякта жүрүп ар ким менен сүйлөшүп, көп информацияны алып, неме деп коет го, жана пазл чогулуп калат го. Ошо мен пазлым чогулуп калды. Азыр мен билем кайсы тарапка кетсе болот деп. Ошон үчүн бизнести ачып атканда сен есть принцип посоветоваться. Бирөө менен кеңешүү. Кеңешсең көп нерсени сен аласың. Мисалы курулуш сфера боюнча, бул сферага мисалы биз кирейин деп атканда мен көп адам менен сүйлөштүм. Кандай нюанстары бар, эмне кылыш керек, кандай иштеш керек деп. Мен өзүм иштегем, бирок бизнес катары мен аны карабачымын да. Аны иштеп баштаганда көп адамдар менен иштегенден кийин көп нюанстарын билип, мага бир аз оңоюраак болуп калды. Ошон үчүн бирөөдөн кеңеш алуу деген бул аябай жакшы нерсе. Уялбаш керек, тартынбаш керек. Сен тартынып жүрө берсең, жүрүп эле тартынып жүрүп каласың да. Көп нерсеге жетишпейсиң. Ошон үчүн бизнес бул ар кайсы тараптан сен өнүгүшүң керек. Финансы жагын билишиң керек, маркетинг жагын билишиң керек. Анан дайым адамдар менен сүйлөшүп жүрүш керек. Сен өзүң менен өзүң жүрө берсең, бизнесиң токтоп калат да. Анан дагы бир принцип бар. Мисалы бизнес өкүлдөр өнүгүп келатасыңар да. Бирок бир моментте спрос чоңоюп, бизнес өнүгүп баштаса, бирок сен өзүң өнүкпөсөң, компанияң өнүкпөйт. Бул ылдыйда түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жеке ишкер өзүнө дайым инвестиция кылып өнүгүш керек, тренингтерге барыш керек, адамдар менен сүйлөшүш керек, китептерди окуш керек. Киши дайыма өзүнүн компаниясынан алдыраак болуш керек. Жана айтып калбадыңызбы, ошол эле товарларды, мисалы Бишкекте баары жогун билбей туруп эле интернеттен сатып баштадым депчи. Анан ал үчүн ошол жарнамалоонун дагы өзүнчө бир сырлары болот да. Ошол сырлар менен бөлүшүп кетсеңиз, мисалы интернетке сиздин баракча десек болобу, баракчага же сайтка эч ким кирбесе, ага дагы талап түшпөйт ал товаргачы. Ушул нерсени кантип сиз жөнгө салдыңыз? Мисалы азыр ал аябай оңоюраак болуп калды. Анткени бизде блогерлер бар. Мисалы 2000, 3000, 5000 подписчигине карата сен реклама берсең болот. Бизде Лалафо деген платформа бар, мисалы Дизель деген бар. Досторуң көп. Эң биринчи бул сен досторуң менен бөлүшүп, досторуң сага жардам бериш керек. Экинчиден платформалар толтура. Текшере турган платформалар толтура. Анан ошол задание мисалы жана окуучуларга берип атканда 10-20 бир рекламный платформаларды жазышың керек. Анан ар бирине сен гипотезаны текшерип көрүш керек. Даже элементарно гамакты мен кантип сатсам болот азыр. Алып эле кагаздарды распечаткалап эле гамак сатам деп эле эшиктен таратсам деле, мисалы 100 кишиге таратсам 5-өө как минимум алат. То есть ар кандай жолдору бар. Ар кандай жолдору бар. Ошон үчүн бир аз изилдеш керек. Караш керек, кандай реклама мен астыга чыгарам. Анан YouTube'га кирсеңер, толтура тренингтер бар, толтура мастер-класстар бар. Аларды окуп, мындай текшериш керек. Мисалы маркетинг боюнча бир аз кыйналсаңар, бир эң кыйын маркетолог менен сүйлөшсөңөр болот. Мен мисалы бул товарды кантип сатсам болот. Биздин дагы досторубуз бар, бизнес жасаган бирөө бир ишкананы ачса, биз барып жардам беребиз. Инстаграм менен неме баларга отмечать этип, өзүбүздүн аудиториябызды жардамалап, сунуштап тартабыз. То есть если силер досторуңарды чакырсаңар да, бул аябай чоң неме да. Анан туугандар, досторуңар бар, булар по-любому биринчи клиенттериңер болот. Анан андан кийинки уже бир аз кыйыныраак, бирок анда эле өзүңөргө инвестиция кылып, өзүңөр көп окуп жазасаңар болот да. Азыркы учурда көпчүлүк жаштардын идеясы бар да, бизнес баштай турганчы, анан кантип баштоону билбейт да. Ал жаштарга эмне деп кеңеш айтат элеңиз? Именно бизнести кантип ачыш керегин мен башташ керегин мен 3 пример боюнча сүйлөп берейин. Биринчи мисалы бул менин досум. Ал өзү здоровый образ жизни боюнча, спорт боюнча аябай жакшы көрөт да. Ал өзүнүн бизнесин ушул тараптан баштады. Бул өзүнчө фитнес-центр ачты жана марафондорду организовать этет. Ага чейин бул маркетолог болуп иштеген, бирок бул бир теманы жакшы көргөндүктөн энергиясы аябай берип, бул ушул теманы баштады да. Кызыгуусу менен. Кызыгуусу. Мен экинчи тема бул мисалы жана гамактар боюнча. Мисалы сен сатканды билсең, сен 10 ар кандай
продуктты сатып көрөсүң, анан ондун бирөө же экөө жакшы сатылса, сен ошолорго фокус кылып туруп просто көбөйтөсүң. Үчүнчү болсо бул бир бизнесмен болсо, ага иштеп, ага жардам берип, анын бизнесин көп нерсени билип, анан же ал менен партнер болуу, же ошого окшош бизнести сен өзүң да ачсаң болот. Бул үч түр деп. Менин оюмча бул 3 жолу бар да. Ушул тармактарды байкап көрсө болот, жаштар. Анан дагы 4-чү жол бар. Ар кандай курстар бар, ар кандай тренингдер бар. Ооба, азыркы учурда абдан көп тренингдер. Менин оюмча азыр эң жакшы тренингдердин бири бул Аяз Шабудиновдун скорость деген курсу. Жана бизнес молодость деген курс. Мен өзүм бизнес молодость өткөм. Аяз Шабудиновдун именно концентрат деген программасын өткөм да. Анан мен башында бул программаларга көп ишенген эмесмин. Бирок мен мен досторумду да биринчи жөнөткөм. Менин карындашымды да жөнөттүм. Сиз өзүңүз барбай туруппу? Жок, мен аларды ал жака жөнөттүм. Анан менин карындашым, ал өзү врач. Эч качан бизнес эмне экенин билген жок болчу. Ал жака барып туруп студия ачып алды. Кондитерская студия. Ал 36 000 сом төлөдү, же 40 000 сом төлөдү. Ошол курстун аягына чейин бул акчалардын баарын чыгарып, азыр акча табып баштады. Курстар жөнүндө айта кетсем, жума сайын бир неме болот, тренинг болот. Ошол тренинг бүткөндө спикер задание берет. Мисалы, бир жуманын ичинде сен 10 киши менен таанышышың керек. Же бир жуманын ичинде сен 10 клиент табышың керек. Мен билбейм, сен кантип табасың, сен табышың керек. Анан адамга задание болсо, заданиени көрүп, ал ойлонуп калат да, мисалы, мен бул заданиелерди выполнять этпесем, мен эмки сабакка кире албайм деп. Анан бул максимально өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, сатып баштайт, ар ким менен сүйлөшүп баштайт. Өзүнүн мисалы зондук комфортунан чыгып, жумушун бүтүрөт. То есть максатына жетет. Максатына жетет. Тапшырманы аткарып берилген. Мисалы, мен ошол бизнес тренингтерди көп уккам, бирок эң негизги, эң маанилүү бул сен өзүң ыскөлгө барасың да. Ыскөлгө барсаң, сен мисалы бутуңду сууга салсаң, секиргиң келбей калат, анткени суу муздак. Бирок сен сууга резко секиргенден кийин уже билинбей деле калат, сен сүзүп жүрө бересиң. То есть бизнес да ошондой да. Сен мисалы бул тренинг барасың, тиги тренинг барасың, тигиндей кыласың, бул менен сүйлөшөсүң, бирок бизнестин өзүн сууга секирбесең, сен бизнес эмне экенин түшүнбөйсүң. То есть ошондо аралашып сууга секириш керек да. Ооба. Демек ишкер дароо эле чоң бир максатты көздөбөй, кичинекей нерседен баштап, кичинекей кадамдардан өтүш керек. Ооба. Мен бир досум бар, Тилек деген досум. Ал бир концепция жөнүндө айтты да. Орусча айтайын, бул кроликтер, алендер жана слондор. Мамонт деп айткан да, слон эмес, мамонт дейт. Мисалы, коёндорду сен оңой эле табасың, оңой эле өлтүрөсүң, бат эле жеп коесуң, бирок ачка калып каласың. Мисалы, бир жумага жетиши мүмкүн. Мисалы, аленди өлтүрүш үчүн сен тоого чыгышың керек. Сен разрешение алышың керек, чоң мынтык алышың керек, возможно, даже 1-2 досуңду алышың керек. Анан ал жака барып, аленди күтөсүң да, анан атасың. Анан эң негизгиси бул еще мамонт. Мамонт деген бул чоң пил да. Азыр мамонттар жок. Мисалы, мамонт жөнүндө айта кетсек, мисалы Африкага барыш керек. Ал жерден разрешение алып дагы пилди чоң мынтыктар менен атыш керек. Дагы жасай турган жумуштар көп болот. Ооба. Мисалы, сен коёнду өлтүрмөсөң, оңой эле өлтүрөсүң, бат эле жейсиң, бирок ачка калып каласың, обратно барышың керек. Анан алендерге дагы мисалы өлтүрдүң, жедиң, возможно, сага бир айга жетиши мүмкүн. Анан дагы сен издеп баштайсың. Анан кийин пил боюнча, мамонт боюнча сен аны, возможно, 1 жыл издейсиң, карайсың, анан бирок өлтүрсөң, сага 1 жылга жетет. Менин оюмча, бизнестин развитиеси мындай да. Биринчи коёндорду өлтүрүп, система коесуң, ал өздөрү эле коёндор келе берет. Бул сени, скажем, күнүмдүк жашооңо акча берип турат. Анан кийин уже сен өзүңдүн бүт бардыгыңды, мисалы, потребностьтердин баарын жапкандан кийин сен аренге кетесиң. Коёндор бул фундамент да. Анан сен коёндорду алып, бул сага фундамент болгондо, сен да уверенно кыймылдап каласың да, сен акчаң жайдан келе берет, ар кандай источниктердин. Алендерге барганда сен, мисалы, 1 ай, 2 ай жөн эле бара аласың, тияктан акча келип турат. Анан алендерди өлтүргөндөн кийин, жана система койгондон кийин көбүрөөк акча түшө баштайт. Мисалы, сен Америкада ачам десең, бизнес, ал жака көп акча керек. Ошондуктан сен билесиң, что Кыргызстанда сага мындай постоянный источник акчаң бар. Ошол жерден, мисалы, Америка ачам десең, возможно, сен мамонтты таппайсың, возможно, сен ошол кайта артка келесиң. Бирок ошол менин досумдун концепциясы бул ар бир адам өзүнүн мамонтун издеш керек. Мисалы, мен кроликтерди таптым.
азыр тетиги алендерди өлтүрүп атам. Анан кийинки, возможно, мамонтка мен барам да. Бирок менин оюмча 99% миллиондон 2-3, 4 эле өзүнүн мамонтун тапкан деп ойлойм. Ошон үчүн именно ар кандай этаптардан өтүш керек да. Ооба. Дароо эле 3-чү этап болуп кетсе дагы болбойт, э? Ооба. Жакшы. Анан негизги ушул албетте бул баналдуу суроо болушу мүмкүн. Ийгиликтин сыры эмнеде? Бизнес жаатында. Ийгиликтин сыры менин оюмча бул эр жүрөктүк, это смелость. Экинчи бул правильно учиться. То есть ты должен всегда обучаться. Дайыма сен мисалы өзүң инвестировать этип тренингтерге каршы китептерди окуп, көп ар кандай гипотезаларды текшерип, то есть өзүң өнүктүрсөң, бул экинчи. Үчүнчү бул чөйрөдөгү адамдар сага аябай таасир берет. Силерге бир задание бар, могу видеону көргөндөр. Өзүңөрдүн эң жакын досторуңар, кимдер менен мындай жакын сүйлөшүп жүрөсүңөр, 10 адамды, 20 адамды жазгыла. Жанында алар канча акча табат. Мисалы Мыктыбек же Айбек $1000 табат бир айда. Гүлжан 500 сом табат, например, да. Анан баардыгын алып туруп, ортолугун санасаңар, бул силердин ортолугуңар. Мен 99% уверенмин. Мен ошону билгенден кийин ойлоп баштадым. Сен окружениңди, сен биринчиден өзүң өнүктүрүшүң керек. Анан сен мугалимиң болсо, менторуң болсо, ал сенден да көп акча табат. Силер карайсыңар, мисалы $1000 силердики бир айда. Анан $3000 максат катары коесуңар. Эмне кылыш керек $3000 табыш үчүн? Биринчиден силер чөйрөңөрдү полностью алмаштырса да болбойт. Анткени ата-энеңер да бар, возможно, жакын досторуңар бар, 20-30 жылдан бери бирге сүйлөшүп жүргөндөрчү. Бирок силер мындай тажрыйбалуу адамдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылышыңар керек. Ким чоң компанияларды курган, ким башка мамлекеттер менен мындай мамиле түзгөн, ошолор менен сүйлөшкөндө алардын энергиясы силерге да жугат. Силердин айланаңардагы адамдарды карагыла жана тандагыла деп мен эсептейм. Бул сыр деле эмес, баардыгы эле буну билет. Бирок ар бир адам өзүнүн жолун табыш керек. Мен силерге мындай эң стандарттуу эле нерселерди айтып атам. Буларды силер тренингден деле билсеңер болот. Бирок ушуларды мисалы могу упражнение кылып көргөндөн кийин силер көп нерсени түшүнөсүңөр. Чындыгында көпчүлүк эле адамдар көп эле нерсени билет, бирок ошону аткарууга келгенде көпчүлүгүбүз тилекке каршы аткарбайт экенбиз. Албетте бул тапшырмадагы бир жакшы практика болот болуш керек, өзүнүн азыркы учурдагы абалын билгенге, негизи эле алдыдагы максаттарга жетүүгө. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп биздин көрөрмандарга пайдалуу маалыматтарды бергендигиңиз үчүн. Ишиңизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстанга бизден салам айтып барыңыз. Силерге да чоң рахмат. Мен кыргызчаны бир аз туура эмес сүйлөгөнүм үчүн кечирип коюңуздар. Өзүмдүн тажрыйбада эмнени өткөндөрдүн баардыгын силерге айткым келди. Биз бул жерде 20-30 мүнөттө отурабыз. Бирок менин оюмча 1 саат, 2 саат дагы биз отдельно дагы жолуксак болот, мисалы Бишкекте же башка шаарда. Ийгилик анда. Көрүшкөнчө. Тажрыйбасы менен бөлүшөт, Evet дегендечи. Түркияда жүрөсүз. Туркияда жүрөт айтып атпайм да. Мен кирген жокмун, Мен азыр каяка көрүп айтып атам. Мен айтам азыр. Жөндөмө да? Мне с одной стороны я хочу очень так грамотно и полезно дать, с другой стороны мне смешно. Күчтүү тарабы бар. Мен уже актер болуп жүрөм ал жакта. Оттонбу? Эч жолуктум. Молодец. Турчу бияк. Музейди карайын. Нет. А чё? Ортосуна келип калдым. Кантип баштаганды күнөө жок. Ты сейчас выйдешь, я скажу, и ты придешь. Гөлдүн жээгине секирип. Ну, мамонт деп айткан да, соосун мамонт дейт. Муну интервью болгон эмес болуш керек, күлкүлүү. Жок, күлкүлүү болгон эмес.